Ассаламу алейкум. Мага тиешелүү Мирбек Атабеков депутаттыкка өзүнүн кандидатурасын коюп жатат. Депутаттыкты эмне кылат деген ар кандай талкуу болуп жатат. Мен бир да партияда списокто жокмун. Мен башынан эле айтып келгем, саясатка кызыкпайм жана өзүмдү саясатчы келечекте көрбөйм деп айтканмын. Ошол гана позициядамын. Ал эми ошол жалган жала маалыматтарды таркатып, ушул ар кайсы ойлорду, ой пикирлерди чубаштырган адамдарга да рахмат. Демек сиздер дагы мени депутат көргүңүздөр келет экен. Бирок тилекке каршы сиздердин оюңуздарды актай албаймын. Мен депутат боло албаймын. Кечирип коюңуздар. Мен сиздерге бүгүн актанайын. Себеп дегенде мени каралап жатса кантип актанбайын? Ар бир адам актанат. Ошондуктан достор, мен бир гана кыргыз элинин өзүмдүн күйөрмандардын астында көз карандымын. Бүгүнкү күндө бир дагы партиялардын астында курал эмесмин. Бир дагы партиядан ушул шайлоого тиешелүү бир да сом алган эмесмин. Ал эми жакынкы арадагы выступлением боюнча бул гимндин автору катары мени чакырышты. Бул ырды биз мурдагы шайлоолордо эле ырдап жүргөнбүз. Бул жаңы жазылган гимн эмес. Ырчы катары өзүмдүн милдетимди аткарып ырдадым. Өзүмдүн тандоомду дагы бир сыйра айттым. Бирок мен ойлойм, кыргыз эли өзү билет. Кыргыз эли азыркы учурда, кыйын учурда билет гимндин кандай экенин. Ар бирөө жүрөгү менен өздөрү тандап алат. Кээ бир айрым адамдар, бизден корккон адамдар, Мирбек Атабеков айтып койсо эле, ошол адамдарга, ошол партияга шайлай калат деп корккон башка партиялардын астында акчага иштеп жаткан СММ кызматкерлери, ар кайсы боттор. Мен көрүп атам, страницаңыздарга кирсем, баарыңыздардыкы жабык страница. Кээ бирөөңүздөркү жакында эле июлда эле биринчи публикацияңыздар болуптур. Жаңы ачып алып, бир адам 10 аккаунттан ачып алып, мени каралап жатасыздар. Кичине Кудайдан коркуңуздар, достор. Ал эми Кайрат Пиримбердиевке тиешелүү анын публикациясын мен колдогондун себеби ошол кыйын учурда деги эле бардыгыбызга тиешелүү бул маселе. Бүгүнкү күндө бийлик ошол кыйын пандемияга кандай даярдык көрдү? Экинчисинен, мамлекетибизде сот системасы адилетсиздик болуп жаткандыктан кийин өзүм башыма да түштү. Бир гана мен эмес, жабыркаган адамдар да абдан көп. Деги эле көйгөйлөр көп. Ошол эле жакырчылык, ошол эле жумуштун жоктугунан канча адамдар чет мамлекеттерге кетип атат. Мен дагы Кайрат сыяктуу бүгүнкү бийликке, бүгүнкү биздин ажыбызга нааразычылыгымды билдирип, мен дагы аны колдогомун. Бирок мен мурдагы выборларда ырдап жүргөн үчүн өкүнөм деп айткан эмесмин. Себеп дегенде Кайрат колдогон партияны мен колдогон эмесмин. Ошондуктан бул саясат деген оюндары ушунчалык бир начар, сасык экенин кечирип коюңуздар. Мен биринчи жолу күбө болуп жатамын. Биринчиден Кудайга шүгүр, мен ырчы болуп калганыма. Себеп дегенде ырчылыкты выборлор тандабайт. Ырчылыкты шайлоолор тандабайт. Ырчылыкты эл өзү тандайт. Ошондуктан бир гана кыргыз элиме терең ыраазычылыгымды билдиремин. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Что тут происходит?